Бул турмушта мүмкүнчүлүктөрү кеңири, бирок мүмкүн болгон нерсени жасай албай же жасаганга чыгынбай жүргөндөр көп. Ошол эле учурда мүмкүнчүлүктөрү чектелген, бирок мүңкүрөп, чегинип калбастан жашоо үчүн алга карай кадам басып күрөшкөндөр да жок эмес. Андыктан ден соолук барда анын кадырын билип, мүмкүнчүлүк барда болгон ой максаттарыбызды ишке ашырганга аракет кылалы. Тизем сыйрылып кетет катуу жерде жүргөндө. Мен Саданова Нуршан 1980-жылы болгон. 30 адырда жашап, ошо жакта балалыгым, жаштыгым ошо жакта өткөн. Анан үйдөн чыкпайт элем, дайыма үйдө бир туугандарым менен, ата-энем менен жашап жүрүп, анан былтыр инвалидтердин чеберчилик немеси ачылган Жалал Абадта, Танакер ком. Анан ошо жакка чакырганда анан барганмын. Ата-энем жөнөттү, анан ошо жакта окудук. 6 ай чеберчиликке окуп бүтүп, анан келип, анан кайра үйдө неме болуштун, кыздар анан ошто алып калышты. Ошто анан ушинтип квартирага чыгып, кыздар менен жашап калдым. Ошол анан колдон келишинче эптеп тиричилик өтөт. Өзү апам чебер да, анан мен дагы кызыгып, тигип неме кылчу элем жаштыгымда. Өзүм кийимим өзүм тигип кийчү элем, бирок анчалык немеде тиге албайт элем. Бирөөнүкүн коркот элем тигип бузуп коюштан. Кийин үйрөнгөндөн кийин азыр коркпойт тигип неме. Азыр мурунку көз караш менен азыркы көз караш өтө чоң. Мурун жашоо кызыксыз болсо азыр алдыда кыйла ынтылып жашоого болгон неме. Мындан да неме болуп, үмүткө неме болуп, келечекте дагы көп нерселерди үмүт кылып жашайм. Апам менин боюндарда катуу ооруган. Катуу ооруганда анан билбей дары ичип жүргөн да. Дары ичип жүргөндөн кийин билбей калган. Кийин төрөлгөн да, ушундай төрөлгөн. Диагноз ошол тубаса да. Тубаса болуп. Мектепти үйдөн, мектепке барган эмесмин. Алмалы коляскада жок эле. Кийин коляска кеч мен бойго жеткенден кийин коляска тийген. Ага чейин үйдө акамдар, эжемдер ошолордун катарында аттанып үйрөнүп. Сиздин колуңузду сурагандар болгонбу ушул убакытта? Негизи балким өзүңүз сыяктуулар же башка дегенде. Эми өзүм менен сурагандар болгон, бирок мен үйдөгүлөрдүн неме кылган эмесмин. Ата-энем көз карашын билем, бир туугандардын көз карашын билем. Ошондуктан дагы көбүнө жок дейт. Эми баарларын неме кылса керек, мен деле үй бүлөлүү болуп, жок дегенде бир балалуу болуп, ошо келечекте ошо баланы чоңойтуп, ошо бала келечекте кийин мени карап калса деген тилегим бар, бирок орундалабы билбейм аны. Себеби эми бир туугандар, ата-эне, айылдыктар не деп ойлойт деген ойдо гана ушундай. Сунуш түзсө, ата-энем ыраазы болсо, ошого карап неме кылабыз. Ата-энем көнбөсө анда айла жок. Мындай неме болгондо көп отуруп, көп неме болуп калганда анан анча чыгып, ошо бүт немени айланып келем. Мисалы, роддом жакка чейин барам, бул жагын магазин жакка чейин барам. Андан жагын башка жагын билбейм. Адашып кетпейин деп анан көп алыска барбайм. Көп болсо Сулайман тоого чейин. Анда да шерик болсо кыздар менен чыгып барып, кичине ана жерге парк бар, паркка айланып ошол. Анан бул жерде же базарчык жок, башка андай базарга барайын десе алыс. Анан ушу кичине мындай эки жакка чыгып коем. Анан көп эмес. Зериккенде, сыгылганда чыгам. Көбүнчө ошо үйдө эле. Анан мен үйдө көп отурган үчүн көнүп деле калгам, көп деле эшикке чыккым келбейт да.
ишке чыксам баары карагандай боло берет. Ошондон дагы чыккым келбейт. Көбүнчө үйдө эле отурам. Бирок негизи шаарды айланып бир сыйра баары көргүңүз келет да. Көргүм келет. Сиңдилерим келсе, досторум болсо, алар да бош болсо, анан алыс жака, парк жака барып, отуруп, айланып келебиз. Анын үстүнө ай сайын отуруш бар. Ошо кыздар менен, ошо группадагылар менен отурабыз. Ай сайын ошо жака барып отурган үчүн да көп алыс жака чыга бербейбиз. Тамак ашты өзүңүз жасайсызбы? Эч ким жок болсо өзүм жасайм. Кыздар болсо кыздар өздөрү жасайт. Эч ким жок болсо өзүм жасайм. Мен байлайм, байлабасам тизем сыйрылып кетет катуу жерде жүргөндө. Ошон үчүн үй жыйнаганда, сыртка чыкканда ушуну байлап жүрөм. Буну өзүм жасалган, тиккен элем. Болбосо мындай жок да. Немеде. Детский шлепканы кийип алыпсыз. Чоң шлепка эле, детский кичине болуп калат да. Чоң эле немени соончогун кыркып туруп, жабыштырып тийип салам. Кыйналбайм, стол бар, столго чыгып кирип, азыр кыйналбайм, өз немем менен чыгып түшө берем. Анан берки коляскада бирөө түртүш керек да. Берки түрттү, бирөө түртүп, ошолор жардамы менен жүрөм. Анан бул коляска менен өзүм каалаган жакка барып, өзүм кеңири колдоно алам да. Муну колдонгонуңузга канча убакыт болду азыр? 1 жыл болоюн деп калды. Былтыр күзгө жакын алынган бул коляска. 1 жыл болоюн деп калды. Мунуңуздун заряды канчага жетет? Бунун заряды узакка жүрсөңүз 20 километрге жетет. Анан иштетилбей үйдө турса тура берет, 10 күн болсо да тура берет. Анан кийин иштеткенге карайт. Көбүрөөк жүрсөңүз тез эле түгөнөт. Мындай дворго чыгып же тротуарга айланган чыкканыңызда мындай адамдардын көз караштары башкача болбойбу сизге? Эми карашат, бирок мен мурун неме кылчу эле, тартынып, уялып, азыр тартынбай эле чыгып, кеңири аралашып калдым. Кеңири алар менен сүйлөшө алам, кеңири жардам сурай алам, бир нерсе бере алам, колдон келишинче. Ошондой. Азыр заряды Сулайман тоого чейин жетет да. Эгер мага мисалы бир нерсе керек болсо, өзүм чыгам дагы, базарга барам, ошо кама немеге, базарчикке барам дагы, эжеден сурайм. Ал баарын керектини салып берет, акчасын берем, алып келе берем. Азыр эми квартирада жашап атам. Үй жактан болсо жакшы болот эле, жок дегенде бир комнат болсо дагы, шарты менен болсо, мен ошол менен да, менин тилегениме жеткен ошол болот да. Азыр эми кыйынчылык болуп атат. Мен Кыргызстандан ошону гана сурайт элем. Калган күнүмдүк нерселерди өзүңүз тигүүчүлүк башка кылып Калган нерсени өзүм жарата алам да. Эгер ушунчалык неме болсо, апам жардам берет. Бир туугандарым жардам берет. Бирок бир туугандарыман үй жактан жардам сурайын десем, алар да каражаты жетишпейт да. Алар дагы өздөрү өтөшүп. Ошондой. Пенсияга алам 6000. Андан тышкары жок, жардам жок. Себеби атам деле мындай ар жака чуркап, сенин артыңа неме кылайлы дебеген да. Колдон келсе өзүм багам деген немеде. Неме алган эмес, чуркаган эмес жардам. Анан акыркы жолу коляскам болбой калганда, ошондон арыз таштап бир коляска алганбыз да. Ошол жардам. Андан башка жардам алган жокпуз.